Кытай бийлиги пандемия тууралуу маанилүү билдирүү таратты. Кытайда коронавирус эпидемиясы али бүтө элек деп эскертти Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян. Анын айтымында вирустун жоготууларын минималдаштыруу жана социалдык экономикалык өнүгүү үчүн 2020 жылга коюлган милдеттерди аткаруу үчүн күч-аракеттерди көбөйтүү керек. Кытай элинин тынбаган эмгеги жана жан аябастыгы менен биз COVID-19 жооп кайтарууда чоң стратегиялык натыйжаларга жетиштик. Учурда эпидемия али аяктай элек жана өнүгүүнү алдыга койгон кыйынчылыктар өтө чоң, деди премьер-министр. Буга чейин Кытайда инфляция 2020 болжол менен 3,5% деңгээлине жетиши мүмкүн экендиги белгилүү болгон.